Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Орун басары пара алып, министр билбей калышы мүмкүнбү? Министр шок болдубу же планы жок болдубу? Терек сайдагы окуя парламентте каралды. Чырдын башы мыйзамсыз сурьма казуудабы? Камактагы саясатчылардын абалы оорлошууда. Суталинов ракка кабылса, Осмоналиевке экинчи ирет операция жасалганы жатат. Кыргызстан эң коррупциялашкан 30 өлкөнүн катарына киргенин эл аралык уюмдар изилдеп чыккан. Кыргызстандагы коррупцияны жоёбуз деп келген 30дан ашуун өкмөт башчынын 5 президенттин алы жетпей келүүдө. Бүгүн дагы транспорт жана жолдор министринин орун басары чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоонун акысына $50.000 пара алып жаткан жеринен УКМКнын кылтагына илинди. Бул тууралуу алдыдагы сюжетте сөз болот. Кыргыз мамлекети карызга батып турганда, эл рызкысын тоногон жемкорлорду эл душманы дебей эмне деп айтууга болот. Албетте адамдын жемкор же коррупционер экенин сот гана тастыктайт. Бирок транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусупалиевдин $50.000 пара алып жаткан жеринен кармалды деген маалымат көпчүлүктүн оозун ачырды. УКМКнын маалыматы боюнча Азимкан Жусупалиев чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргогону үчүн жалпысынан $520.000 пара алмак. Андан мурда министрдин кылмышка шектүү орун басары ортомчулар аркылуу $120.000 алган. Туугандары болсо ортомчулук милдет аткарган. Атайын кызматтын материалдары боюнча ал паранын калган суммасын кийинки жумаларда алмак. Ушундай ири уурулук болуп жатса, транспорт министрлигин жетектеген Жамшитбек Калиловдун билбей жатканын кандай түшүнүүгө болот? Ал Спутник Кыргызстан сайтына берген интервьюсунда орун басарынын кармалганын угуп, таң калып жатканын айтат. Эмне болгонун мен деле билбейм. Айран таң болуп отурам. Эпкин дыйкан аймагына жол куруу боюнча эл аралык тендер өткөрүлгөн. Жусупалиев тендердик комиссиянын төрагасы эле. Бүт бары мыйзамдуу болду деп подрядчы жумушун баштады. Ал жерге 67 чакырым жол курулмак. Эми тендер бир адамга байланыштуу эмес да, анын мүчөлөрү көп. Ал жерде коомдук көзөмөлдөө кеңеши, экономика министрлигинин, каржы министрлигинин, УКМКдан өкүлдөр бар. Кээде депутаттар кошулуп калат. Анан кандай болгону бизге дагы бүтөмүк. Жамшитбек Калилов мүнөздөгөндөй пара алып кармалган орун басары коёзунан чөп албаган, жоош жана жумшак адам экен. Көрсө жооштон жоон чыгат болуп, өкмөттүн ишенген кадры өлкөнү сызга отургузганы калыптыр. Логикалык жактан ойлонуп көргөндө, мындай ири сумманы бир эле министрдин замы аш кыла алат беле? Андыктан бул системалашкан коррупция экени шек жаратпай койбойт. Саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымында, мындай катачылыкка жол берген өкмөт уяла турган болсо отставкага кетиш керек. Министрдин орун басарын министрдин сунушу менен премьер-министр кызматка бекитет. Бул өкмөт жөнүндөгү мыйзамга ылайык премьер-министрдин квотасы болуп эсептелет. Эгерде ошондой адам ушул $500.000 пара алып атып кармала турган болсо, бул жерде бир эле маселе бар. Премьер-министр Абылгазиев уяты бар боло турган болсо өзү отставкага кетиши керек. Тилекке каршы бизде андай эмес, ал чуркап президентке барат, ал өзү чечпейт эч нерсе. Президентке барат, президент эмне айтса ошону аткарат да. Президент кет десе кетет, кетпе десе кетпейт. Бирок нормалдуу мамлекетте премьер-министр отставкага кетиши керек. Бизде эми кетпей коюш деле мүмкүн. Бирок мен бир нерсени айткым келет, биздеги азыркы күндөгү жалпысынан ушул пара менен кармалды деген албетте бул жазаланышы керек, туура эмес. Бирок бул коррупция менен күрөш эмес. Бул жөн гана жасалма. Убактылуу мынакей коомго биз коррупция менен күрөшүп атабыз, көрүп атасыңарбы деген эле бир сөздү айткысы келген компанейшн болуп эсептелет. Нормалдуу демократиялык мамлекеттерде коррупция менен бир эле жазалап күрөшпөйт. Коррупция менен күрөштүн бул системалуу көп багыттуу иш болуп эсептелет. Ошонун бири албетте жазалоо. Бирок андан башка коррупция менен чыныгы күрөшөбүз деген мамлекетте өкмөттүн өзүнүн орду маанилүү болот, эгемендүү болот. Парламенттин өзүнүн орду маанилүү болот. Сот эгемендүү болот.
Кечээ парламентте пенсиянын аздыгы тууралуу кеп козголуп, нааразычылыктар айтылган болчу. УКМК сөз кылып жаткан ошол $50,000 68.000ге көбөйткөндө 3.400.000 сом болмок. Учурда орточо пенсиянын көлөмү 3 же 3,5 миң экени белгилүү. Ошондо Азимкан Жусупалиевдин пара алып жатканы тастыктаса, ал орточо эсеп менен 1000ге чукул пенсия алган ата-апалардын 1 айлык кыргыз кызын жымырып алганга барабар болот. Бүгін парламент 3 күндөн бери Чаткал районунун Терексай аймагында болуп жаткан чууну талкуулады. Буга чейин Чаткал районунун Терексай айылынын 16 тургуну милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Сот 6 адамды 9 айга, 9 адамды 6 айга чейин камакта калтырган чечим чыгарды. 3-4 декабрда Терексай айылынын эли чогулуп, кармалгандарды бошотууну, түрк ишканасы ишин токтотууну талап кылышкан. Чырдан улам 5 декабрда Эти Бакыр Терексай алтын ишканасы убактылуу өз ишин токтоткон. Терексайдагы окуя тууралуу депутаттар эмне дешти? Кийинки сюжетте. Жогорку кеңеште 5 декабрда Чаткалдын Терексай участогунда болгон чуулгандуу окуя боюнча маалымат угулду. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун айтымында Терексай участогунда бейбаштык боюнча 2 факты, ал эми сурманы мыйзамсыз казуу боюнча 4 факт катталган. Ошондон улам ал жерге ички иштер министрлигинин Шумкар тобунун жана райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринен турган 2 пост уюштурулган. Курсан Асанов балдардын кармалышы жана айылга 400 спецнастын киргизилиши тууралуу дагы маалымат берди. Ноябрда Жалал Абад областынын Шумкар атайым даярдалган полктун кызматкерлери жогоруда аталган компаниянын аймагында коомдук коопсуздукту сактоо боюнча өздөрүнүн милдетин аткарып жүрүшкөндө саат 11 чамасында Терексай айылынын тургуну 1986 жылы туулган Сманов Нурлан Тоялиевич жүргөнүн көрүшүп, аймакта жүрүү үчүн каттоодон өтүүсүн зарыл экендигин түшүндүрүшкөн. Бул аймакта мыйзамсыз иштер болуп жаткандыгына жана аймактан чыгып кетүүсү тууралуу айтып түшүндүргөнүнө карабастан аталган ата уул кызматкерлерге баш ийбей койгон. Андан кийин ал жаранды аймактан сырткары чыгаруу максатында өткөрүү пунктуна алып келишип, аны менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кое беришкен. Saat 14:50 çamasında 15'e жақын келіп turgunдар кайра келишип, милиция кызматкерлери менен ошол жерден өз ара келишпестер келип чыгып туруп, өзүңүздөр билесиңер, бул видео тасмага да чыкты. Келгенде натыйжада милиция кызматкерлерин булар уруп сабашкан. Ал жерде 3 милиция кызматкерлери болгон, бардыгы. Алардын бир кызматкердин башынан жараталган, бир милициянын оң бутунан сынган. Ошондой эле 3-чү милиция кызматкеринин дагы баш жаратынан 2 жеринен жаракат алган. Камакка алынган балдарды бошотууну талап кылган митингге 400 спецназ киргизилгени кечээ кабарланган. Депутат Рыскелди Момбеков спецназды киргизүү зарыл беле деген суроо койду. Рахмат. Курсан Сатарович, айтыңызчы, Терексайдагы чатак боюнча өзгөчө кырдаал өкмөт киргизди эле? Жок, киргизген жок. Жок дедиңиз, өзгөчө кырдаал кирбесе, өзгөчө топты ким Кыргызстанда? Шумкарды. Бул милиция атайын багыттагы деме деп туруп, багыттагы кызматкерлери боюнча. Бул боюнча өзгөчө учурда эмес, ошол авал ошондой учур курчуган учурда бая мен айтып жүрбөдүм, милициянын кызматкерлери ургандан кийин деп. Ошол бая күмөндүү болгон адамдарды кармоо үчүн жөнөтүлгөн күч, кошумча күч болуп саналат. Кыргызстандыктарда Терексайда митинг болуп жатканы тууралуу маалымат болгону менен эмне себептен ызы чуу чыгып жатканы тууралуу толук кабар деле жок. Депутаттар ал жакта мыйзамсыз сурма менен алектенген топтор бардыгын, дал ошол топтор нанын алдырбаш үчүн элди көтөрүп жатканын айтты. Кийинки суроо кыргыз алтынга. Силер кай жерде болбогула, бардык жерде скандал да. Качан болсо кыргыз алтын аралашкан жердин баары скандал. Эмнеге ушу маселени башынан баштап туура чечпейсиңер? Саламатсызбы, урматтуу Айтмош Кочович. Негизи Эти Бакыр Терексай негизинде болсо, убагында башында 2015-жылы ушу инвестор кошо барып киргенде эл толук эле колдоп берген. Мындан тышкары элинен эм келишим коюлган. Келишим негизинде социальный пакет беришкен. Жылына 15 миллион сом бөлүп берет ушу Терексай өкмөтүнө. Мындан тышкары жанакы эмнеге азыр эл каршы болуп атат да? Социальный пакет аркылуу жанакы 8 километр жолду асфальттап беришкен.
мындан тышкары дагы көп жардамдар беришет да. Биякта негизи элдер эле жалпы эле колдойт. Жалпы каршы деген деле айтса болбойт. Биякта бир мындай жанакы незаконный добыча сурма боюнча мындай карама каршы болуп кетти. Анда эмнеге токтоп калды? Ошо эле маселе. Токтогону негизи мындай болду да, эми аякта бир айылда 5000 киши жашайт. Баары мындай туугандар, кошуналар. Анан ошо жанакы каршы чыккан сурма незаконный добычалар келип алып, ошо эле биздин өзүнүн туугандарына, өзүнүн кошуналарына айтып атат, иштебегиле, 15 малдан чыкпайынча жумушка чыкпагыла деп ишти токтотуп салышты. Ошонун негизинде убактылуу азыр эми жумуш токтоду да. А жалпы негизи эл колдоп атат, элдер деле мына 300 канча 50 киши иштейт, 5000денчи. Айлыктары мындай жакшы баары алышат да. Ушу карма каршы болуп атат, ушу незаконный добыча боюнча элечи. Калган негизи маселелер деле чечилген. Силер жакшы деп аткан болсо ушундай болбойт эле да. Сурма боюнча бул бүгүн кече бүгүн эле боло калган жок да, бул канчадан бери келе аткан маселе. Ал жерде качантан бери незаконный добыча болуп атат. Ага баарыбыз көз жашырып келгенбиз, крышабайт эткенбиз, мойнубузга албайлыбы? Анан келип азыр жаба калганда, мына келип өзүңөргө каршы турду. Же бул факт, жалган фактпы? Негизги факттар ошол болуп атат да, сиз туура айтып атасыз. Ошол. А негизи эл каршы эмес ал жерде иштесин. Депутат Исхак Пирматовдун айтуусунда Терексайдагы маселени чечүү үчүн мыйзамсыз казылган сурманы сатып алып жаткандарды жок кылуу керек. Эми урматтуу депутаттар, мен сиздердин көңүлүңүздөрдү башка нерсеге бургум келет. Ал жерге бир эмес 1000 пост коюлган чакта деле бул маселе чечилбейт. Оору таптакыр башка жерде. Мен ошол жердин депутаты катары менчелик бул проблеманы ичинен эч ким билбесе керек. Маселенин бардыгы ошол жердеги бир канча жылдан бери мыйзамсыз казылып, мыйзамсыз экспорттолуп жаткан сурмада. Бул потокко коюлган ири бизнес, бул бизнесте көптөгөн адамдар бар. Ал жерде мисалы үчүн 1-2 порттер эмес, ховалап ташылып кетип аткан. Ошондуктан менин айтканым, казынага бир тыйын түшпөстөн ошондой контрабандык жол менен кетип аткан көрүнүш бул калыптанып калган. Ошондуктан биз пост койгонубуз менен маселе чечилбейт. Биз Ош шаарында ошол сурмага спросту жаратып аткан күчтөрдү жок кылсак гана чечилет бул маселе. Ошол скупщиктерди жок кылыш керек, ошондо чечилет. Эске салсак, Терексай айылынын 16 тургуну милиция кызматкерлерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Кармалгандар өткөн айда алтын кенин иштеткен аймакка милициянын Шумкар Атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине залал келтиргени кабарланган. 4-декабрда Жалал Абад облустук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап, 6-оону 2 айга, 9-ун 1 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. 3-декабрда Терексай айылынын 200дөй тургуну айылдын борборуна чогулуп, кармалгандарды бошотууну аталган ишкананын иштешине уруксат бербөөнү талап кылышкан. Аймактагы чырдан улам 5-декабрда Эти Бакыр Терексай алтын ишканасы убактылуу өз ишин токтотту. 20 жылга кесилген УКМКнын мурдагы жетекчиси Мурат Суталиновду 14-декабрда кайра номер 47 колонияга алып барышат. Бул тууралуу кыйноолордун алдын алуу борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди. Мекемеден барып анын абалын көрүп келишкен. Сулаймановдун айтуусунда Суталиновдун абалы абдан эле оор. Учурда ал химия терапия алып жатканы айтылат. Буга чейин дагы Суталиновдун улуттук онкология борборунда ал 2 жума сайын дарыланып турары айтылган. Врачтардын айтуусунда Суталиновдун абалы оор болгондуктан аны тыкыр көзөмөлгө алыш керек. Эске сала кетсек, буга чейин врачтар Суталиновдун бир бөйрөгүн алышкан. Андан көп өтпөй экинчи бөйрөгүнө дагы рак бар экендиги аныкталган. ТЭЦ иши боюнча коррупцияга айыпталып, учурда УКМК абагында жаткан жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун башчысы Нурдин Сулайманов билдирди. Анын айтымында Осмонбек Артыкбаевди УКМКнын тергөө абагынан Бишкектеги травматология жана ортопедия улуттук борборуна которушту. Депутаттын грыжасы болгондуктан анысы кыйнап, ушул тапта операцияга даярдап жатышат деп айтылат маалыматта. Айта кетсек, Осмонбек Артыкбаев буга чейин дагы УКМК абагынан ооруканага чыгарылып, операция жасалып, кайра абакка киргизилген эле.
Бүгін Баткен облысында митинг болды. Митингчилер өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орунбасары Алишер Абдрахмановдун кызматтан алынышынан нааразы болуп чыгышты. Алар Абдрахмановду кайра кызматка алып келүүнү талап кылып жатышат. Акцияга чыккандар облустун ар кайсы айылдарынан келишкен аксакалдар, жергиликтүү кеңештин депутаттары, ишкерлер. Митинг катышуучуларынын бири Абдрахманов элдин көчөгө чыгышына каршы болгонун, бирок алар өкмөттүн өкүлү менен Алишер Абдрахмановдун эл алдына келишин талап кылып, талап аткарылбаса, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошоорун эскертишти. Өткөн жуманын башында Алишер Абдрахманов кызматтан алынып, анын ордуна Жылдызбек Исакулов келери маалымдалган. Экс-министр, экс-депутат Каныбек Осмоналиевди Бишкек шаардык соту актаган өкүм чыгарды. 15 октябрда 1-Майыр райондук соту Осмоналиевге карата актаган чечимди кабыл алган. Бирок прокуратура бул чечимге макул эместигин билдирип, шаардык сотко кайрылган эле. Осмоналиевге карата УКМК 2014-жылы 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча кылмыш ишин козгогон. Атайын кызмат абитуриенттер жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин окуу жайынын жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынгандыгын айткан. Бирок тергөөдө дагы, сот учурунда дагы Каныбек Осмоналиевдин күнөөсү далилденген эмес. Албетте, ыраазымын. Бишкек сотунун коллегиялык отуруму болду. Бүгүн ошол сот 1-Май райондук сотунун мени ошол 2 статья менен толук актаганын күчүндө калтырды деген чечим болду. Азыр эле мен буну күткөнмүн, буну билгенмин. Себеби мага тагылган айыптоолордун баардыгы болгон эмес, болушу да мүмкүн эмес болчу. Өзүм өмүр бою билим берүү системасында иштеп жүргөн киши катары буну толук ошол 100% баягында ишеним менен айта алам. Ошондуктан мен ушу баардык ушул сот процессине катышкан сотторго ошол айрыкча ушундай акыйкаттык чечимге келген сот бар экен Кыргызстанда. Бүгүн балким ошол чыңалууну абдан жогору деңгээлге жеткирген убакыттан өтүп баратат окшойбуз. Соттор дагы өздөрүнүн вазифасын ошо мыйзам талаасында, мыйзам ишегинде аткарууга жөндөмдүү экендигин көрсөттү деген ушундай бир жыйынтык чыгаргым келип турат. Менимче ушундай багытта кетсек биздин Кыргызстандын келечеги абдан жакшы болуш керек. Мен ыраазымын соттун. Ак Суу райондук милициясынын жол кыймылынын коопсуздугу боюнча бөлүм башчысы унаасы менен жаш жигитти өлтүрө сүзгөн деп кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициядан билдиришти. Жол кырсыгы 2-декабрдан 3-үнө караган түнү Торгарт-Бишкек жолунда болгон. Саат 2-лер чамасында катуу ылдамдыкта келе жаткан унаа 18 жашар баланы сүзүп кетип, токтобой из жашырган. Жигит ошол жерде жан берген. Маркум жүрбөй калган унаасын түртүп баратканда кырсыктаганы кийин белгилүү болду. Башында баланы коюп кеткенделип 63 жаштагы ысыгаталык айдоочу шектелип жаткан. Бөлүм башчынын изине милиция кийин гана чыкты. Кармалган Ак Суу райондук жол кыймылынын коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы кылмышты мойнуна алды. Окуя боюнча тергөө амалдары уланууда. Казакстандын талаасынан акыркы 5 күн аралыгында унаалары бузулуп жолдо калган 94 жүргүнчү куткарылды. Алардын 8-и кыргыз жарандары. Бул тууралуу Казакстандын Ички иштер министрлигинин өзгөчө кырдаалдар боюнча комитети кабарлады. Маалыматка ылайык, акыркы күндөрдө Сарышаган куткаруу пунктунун кызматкерлери тарабынан Караганда облусунан 43 адам куткарылган. Алардын ичинен 35-и өзбек жарандар болсо, 8-и кыргыздар. Эске салсак, 1-декабрь күнү Газель үлгүсүндөгү кичи автобус бузулуп жолдо калган. Анын жүргүнчүлөрү Сарышаган айылындагы эс алуу үйүнө жайгаштырылган. Ал эми 5-декабрда таңкы саат 4 чамасында Алматы-Екатеринбург унаа жолунда 51 жүргүнчүсү менен келаткан дагы бир автобус бузулуп калган. Куткаруучулар талаада тоңуп калган жүргүнчүлөрдү куткарган. Ушул тапта Казакстандын аймагында 40 куткаруу пункту иш алып барууда. Айта кетсек, Караганда облусунда түнкү суук 22 градуска чейин төмөндөйт. Кытайдын Бишкектеги консулдук бөлүмү Кыргызстандын жарандарына жекече туристтик виза берүүнү жандантты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда, ушул тапта элчилик L категориясындагы жекече туристтик визаларды берип жатат. Жарандары кабыл алуу бөлүмүнө Кытай элчилигинин сайты аркылуу алдын ала жазылса болот. Ошондой эле анда керек болгон документтердин тизмеси жайгаштырылган. Кытай элчилиги жеке туристтик виза берүүнү 2017-жылы токтоткон болчу. Виза 5 кишиден жогору турган топко гана берилип калган.
Даңазалуу хирург академик Мамбет Мамакеев 30 000 операция жасаган үчүн Гиннестин рекордтор китебине кириши мүмкүн. Бул тууралуу журналист Элнура Кулоева Фейсбуктагы өзүнүн жеке баракчасына жазып чыкты. Социалдык тармактын колдонуучулары дагы бул сунушту колдоп, каалоо тилектерин жазып жатышат. Гиннестин рекордтор китебине Мамбет Мамакеев 3 номинация боюнча сунушталып жатат. Элнура Кулоеванын айтымында табыштаманы кароо жаз айларында башталат. 90 жаштагы хирург миңдеген бейтаптарга жардам берген Мамбет Мамакеевтин 65 жылдык иш тажрыйбасы бар. Ал күнүнө 5-6 операция жасайт. Ушун менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.